Мен гаишник емес, мага кыйкырбаңыз. Түшүндүңүзбү? Адахан Кимсанбаевич, бул боюнча өзүңүз билесиз, сиз да спикер болдуңуз. Кредиттердин баардыгы спикерлер коет. Ошол үчүн сиз да мурда алдыңыз. Мен түшүнбөй атам. Мен төө десем бей деп атасың да, айланайын. Мен суроо берип атам. Адахан Кимсанбаевич, мен улууларды урматтайм. Бирок сиз жактан эле баягы кемсинтип кылгангар жаман. Татиков, сиз эмне деп атасыз, мен түшүнбөй атам. Берге айтышканда келдиңиз сиз. Иә. Мен гаишник емес, мага кыйкырбаңыз. Түшүндүңүзбү? Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7 925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Сивашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Мадумаров Адахан Кимсанбаевичке берилет. Рахмат. Бүтүн Кыргызстан Мадумаров. Урматтуу министрдин орун басары. Азыр ошол министр ушул жерде турду эле, өзү турса жакшы болмок. Биз өткөндө комитетте бир эмес 2 жолку жыйында ушул суроону койгонбуз, азыр көтөрүлүп аткан маселе. Эмне үчүн банкка жөндөн-жөн, биз аны кайтарабыз кайра. Ошончо 1000 каражатты эмне үчүн банк жөн эле алып калып атат бизден деп. Биз Кыргызстанда болсо түшүнөт элек. Азыр өкмөт башчысы кетип калды, откат деген түшүнүктү пайда кылышкан булар. Татиков билет аны. Эмне үчүн берип атабыз биз аны? Урматтуу Адахан Кимсанбаевич, сиз откат деп туура эмес айтып атасыз. Өзүңүз 3 жолу депутат болдуңуз. 3 депутат болгондо спикер да болдуңуз. Кредиттердин баарында ошондо алынган. Ушунун шарттарын сиз да өзүңүз билесиз. Силер мындай да өкмөт башчыңар баш болуп эле бир нерсени айтып коесуңар, 3 жолу эмес, мен 5 жолу болдум. Анан кандай болуп, кандай шарттар менен каттоодон өтүп, кандай шарттар менен добуш бергенибизди дагы жакшы билебиз. Мондой нерсени ачыктан ачык жазып атканы биринчи жолу болуп атат. Мен өткөндө комитетте да сурадым мен силерден. Эмне үчүн ушул жалпы карыздын ичине кирип атабы, же силер түшүнүктүүрөөк болуш үчүн айтам, с вычетом этой суммы будем расплачиваться потом. Адахан Кимсанбаевич, бул боюнча өзүңүз билесиз, сиз да спикер болдуңуз. Кредиттердин баардыгы спикерлер коет. Ошол үчүн сиз да мурда алдыңыз. Мен түшүнбөй атам. Мен төө десем бей деп атасың да, айланайын. Мен суроо берип атам. Адахан Кимсанбаевич, мен улууларды урматтайм. Бирок сиз жактан эле баягы кемсинтип кылгангар жаман. Татиков, сиз эмне деп атасыз, мен түшүнбөй атам. Берге айтышканда келдиңиз сиз. Иә. Адахан Кимсанбаевич, бул боюнча ар бир берген суроого жооп бербейсиз, сиз мен түшүнбөй атам, эмне деп атасыз сиз? Суроого жооп бергиле. 114 миллион ичинде отурат. 14 миллион 130 миңдин ичинде отурат. Мен ошону сурап атам. Калып калган сумманы Кыргызстан кайра кошо төлөйбү же жокпу деп. Ким жооп бересиңер, жооп бербейсиңер? Сурооңузду кайталап койсоңуз? Мына банк өзүнө алып калып аткан акчаны жалпы карыздын суммасына киреби же кирбейби деп сурап атам. Кирет. Ошол албаган акчаны биз кайра беребизби? Суммасына кирет. Значит, биз албаган акчаны кайра беребиз толугу менен. Шарты боюнча беребиз. Биринчиден ушундай. Жебеген самсага пул төлөйбүз деген маселе бул бир. Экинчиден, Руслан мырза, мен гаишник эмес, мага кыйкырбаңыз. Түшүндүңүзбү? Бираз могу жерге келгенде мамлекеттик кызматкердин этикасын кармаңыз.
Маалыматты так билбегенден кийин оозго келген нерсени сүйлөбөңүз бул жерде отуруп. Алмаз Акынжанов каяка кетти? Алмаз Акынжанович, айтып койсоңуздар, бул туура эмес минтип келип алып. 5 жолу спикер болобу, 10 жолу болобу, бирчемтес биякта спикер жөнүндө сөз болуп атат. Өзү суроо бергенге жооп бербей. Туура айтасыздар, мен да ошого чакырам. Суроо берилгенден Экинчи мындай жооп бергенге токтоткула. Экинчи мындай кайталанбайт, урматтуу депутаттар. Депутат суроо берип атат, ошого жооп берип коюңуз, ошол эме. Ана комментарий кылып, анын кереги жок. Биз суроого так жооп беребиз. Анан кээ бирки суроолорго азыр Дастан Арсызбекович да маселе койду. Экинчи окуга чейин толугу менен териштирип бардыкты кагаз жүзүнө берип коюңуздар. Рахмат. Аскарбек Сапарбекович, Кыргызстанда четке чыгарбайбыз деп 40 тонна пиязды кармапсыздар, топтопсуздар. Кыргызстанга 5 тонна керек экен, 35 тоннаны чиртип албайсыздарбы? Ишкерлер чоң жоготууга учурабайбы? Шайлыбек Карбекович, бизде Кыргызстандын ички керектөөбүзгө 80 000 тонна пияз керек. Кошуна мамлекеттерде бизде мурун 1 жума мурун алар чектөө киргизишкен. Бизде баалар кескин көтөрүлүп кеткен үчүн 31 январда чектөөгө токтом кабыл алынган. Бүгүнкү күндө биздин Кыргызстанда сиз айтып аткан көлөмдөн азыраак пияз бар. Ички керектөөбүзгө жетет. Бааларды, базарда бааларды карап туруп, анан дагы чечим кабыл алабыз. 240 гектар, 240 000 гектар жер деградация болуп калыптыр, жайыт жер. Буну жоюу боюнча кандай пландарыңыздар бар? Буларды 246 000 гектар жер тактап айтсак, 246 000 гектар жер жайыт абдан жогорку деңгээлде деградация болуп кеткен. Буган биз ошол по контурам определять этип, үйрөнүүнү дагы анан технологиясын иштеп чыгып атабыз. Мен көчөлүшү боюнча кеңешме өткөздүм эле, жооптуу кызматкерлер жумуш иштеп атышат. Жаздын камын кышта көр дейт да. Азыр мына февраль аяктап март болуп атат. Күйүүчү, анан майлоочу майлар жана үрөндөр боюнча канча пайызга чейин камсыз кыла алдыңыздар? Бүгүнкү күнгө үрөн 86%, күйүүчү, майлоочу майлар 100%га камсыз болгон. Сиздер коркпой так айта аласыздарбы? Картошканы, помидорду, чеснокту, момнону эккиле, биз күзүндө сиздерден но баада ала алабыз деп дыйкандарга. Эми баасын базарда азыр рынок шартында биз баландай баа болот деп айта албайбыз. Бирок ошол прогноз Сиздер айта албасаңар, дыйкандар коркуу иретинде эге албай жүрө берет экен анда.